Сиз абанын тазарышы үчүн эмнеге даярсыз? Көмүр жагуун токтотуп, таза энергияга өтүүгө, үйдү жылуулап күн панелдерин орнотууга, унаанын катализаторун жаңылап турууга, электромобилге өтүүгө, ишке жөө же велосипед менен барууга, таштанды жалбыракты өрттөн токтотууга, көчөттөрдү отургузуп, жашаган жериңизди жашылдандырууга. Бул суроону эмнеге узаттым? Себеби Бишкек менен Ош шаарында кыш айларында аба кескин булганууда. Ал арада жаш балдар арасында дем алуу органдары илдетинде чалдыккандар жыл сайын көбөйүүдө. Эгерде абаны тазартууга ар бир үй бүлө аракет кылбаса, келечекте бул шаарларда жашоо ден соолукка олуттуу зыян келтириши мүмкүн. Абанын булганышы менен жана климаттын кескин өзгөрүшүнө каршы бүткүл дүйнө күрөшүп жатат. Кыргыз бийлиги абанын сапатын жакшыртуу үчүн бүткүл дүйнөлүк банкка караган эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынан $50 миллион насыя алат. Бул акчага абанын сапатын аныктоочу жана башкаруучу станциялар курулат. Химиялык лаборатория жаңыланат. Техникалар алынып, элге турак жайларын жылытуу жана жаңы технологияларды пайдалануу үчүн жардам берилет. Ошондой эле Бишкектеги бак-дарактарды сугаруу үчүн ирригациялык системалар курулат. Бардык чоң иштер майда иштерден башталат. Машина айдасаңыз, анда катализаторду убагында алмаштырып, абага уулуу газдарды бөлүнүп чыгышын алдын алыңыз. Анткени ошол эле аба менен сиз да дем алып жатасыз.